Алысты жакын калган кыз деп элибизде айтылса дагы, бүгүнкү коомчулук негизде өзүбүздүн кыздарыбызды алыска ыраа көрбөй тургандай өзгөчө түр калтырат эмеспи? Муну айтканымдын себеби көчөдө башка улуттун же болбосо чет элдик жигиттерди жандап баскан кыздарды көргөндө патриотмун деп өзүн эсептеген жигиттер чоң муштугу менен баса калган учурлар дагы акыркы учурда жок эмес. Бул ачыгын айтканда ток-шоусу. Биз чет элдик күйөө бала деген темада бүгүн кеп козгойбуз. Биз менен болууга чакырамын. Ар тараптуу ой пикирге ээ инсандарды ушул бир студияга чогултканга аракет кылдык. Негизги максатыбыз сиздердин ой пикирлериңиздерди билүү жана коомчулукка аны жеткирүү болчу. Азыр сөзүбүз куру болбош үчүн биз ушул жерге Сезим деген каарманыбызды чакырып алууга уруксат этиңиздер. Келиңиз, Сезим, кош келипсиз. Саламатсызбы, Сезим. Биз сиздин өзүңүздүн окуяңызды өз оозуңуздан угалы деп ушул жака студиябызга чакырып отурабыз. Мен 2013-жылы бир Кытай жигити менен таанышып калдык. Анан мен өзүм чыгыштаны факультетин бүткөм. Кытай тилинде эркин сүйлөгөндүктөн мен ага шаарды көргөзүп, тааныштырып, бара-бара экөөбүздүн мамилебиз сүйүүгө айланып кеткен. Мен өзүм түшүнбөй калдым. Ошентип жүрүп биз баш коштук. Ортодо 2 балалуу болдук. Анан жакшы жашап жүрдүк, бизнес ачтык. Андан кийин эле кокусунан 2016-жылы ал башка кыргыз кызын сүйүп, ага үйлөнүп, Кытайга кетип калды. Ошентип экөөбүз ажыраштык. Мен жалгыз калдым. Балдарды ошо жалгыз тарбиялап, өзүм өстүрүп атам. Ал кээде жардам берип турат. Ушундай жашоо туш болуп калдым. 2 балаңыз бар учурда? 2 бала. Атасы жардам берип турат сизге? Жардам берип турат. Негизи эле сиздин ушул чет элдик жигитке турмушка чыгууңузга ата-энеңиз кандай көз карашта болгон? Ата-энем негизи каршы болгон. Ата-энем каршы болгон, бирок ошол учурда мен өзүмө ээ боло албай калганмынбы же аны аябай сүйүп калганмынбы? Ошондон мен ата-энемдин каршы болгонуна карабай мен ага турмушка чыккан болчумун. Сиз расмий түрдө баш кошконсуздар, Ал Кыргызстан жарандыгын алып, анан экөөбүз баш кошконбуз да. Сиз андан кийин баягы сот аркылуу ажырашуу процесси жүрүп, балдарын алимент төлөйт кадимкидей. Жардам берип турат. Ооба, жардам берип турат. Азыркы учурда чет өлкөдө жашап иштеп келет, Азыркы учурда Кытайда ошол кийинки алган аял менен жашайт. Кийинки алган аялы дагы кыргыз деп атасыз. Кыргыз. Сиз ошол кийинки алган аялы менен сүйлөшкөнгө мүмкүн болдубу же сүйлөшкөн жоксузбу? Эч кандай мүмкүнчүлүк болгон жок. Мынакей Сезимдин окуясын уктук. Акыркы учурда ушундай учурлар кездешип атат. Деги эле кандай көз караштабыз? Мен аябай каршымын. Биздин кыздар баягы чет өлкөлүк ар кандай ким болбосун тийип кетип атканда биз кезде мисалы биз менен тең ошол кездеги түрк балдар сабачыбыз кыргыздар менен жүргөнчө. Бирок кийин турмуш көргөздү. Ал кыздар баягы өздөрү сүйлөшкүсү келип, өздөрү ошону каалап, биз жөн эле сабачу экенбиз да. Баягы тарбиянын жоктугунанбы кыздарда ушундай болду. Кыргыз бекеринен айткан эмес. Кытайга тийсең дагы, Кытайдан алсаң дагы Кытай туулат депчи. Буга деген эме баягы аябай чоң бир масштабтуу бир чаралар боюнча Конституция боюнча кылабызбы, мисалы. Эмне конкреттүү кандай сунуштарды киргизсе деп ойлойсуз? Эң биринчи сунуш, мисалы, кыздардын жашын чектөө, сыртка чыгып аткангачы, мисалы. Мынча жашка чыккандан кийин чыксын деп, жанагы окууга чыгып аткандарга тим коюш керек, а башкасын чектеш керек. Экинчи бир сунуш, биздин кыздарды алып аткан чет өлкөлүктөргө, мисалы, $50,000 же $70,000 баягы калың төлөш керек. $50,000 мисалы 40,000 ошо ата-энесине төлөгүдөй болсо, 10,000. Муну биздин кыздарды ар бир кызды чектей албайсың да. А ошончо эле чыккысы келип атса, анда хотя байына чыксын да, кичинечи. Анан болбой эле мына ушундай ситуация болуп атпайбы? Баары мыйзамдуу түрдө. Анан дагы факт ошол биздин жанагы кыздарды алып аткан чет өлкөлүктөргө кыргыз жарандыгын бербеш керек да. Сиздин учуруңузда, мисалы үчүн, Сезим, жарандыкты алайын деп сизге баш кошкон, үйлөнгөнүн сездиңизби же бул нерсе маанилүү деле эмес беле сиздер сүйлөшүп жүргөн кезде? Ал убакта мен андай бир эч кандай ой болгон эмес. Дагы бир суроо, бай жигит беле ал Кытай жигити?
Бай болчу. Бай жигит болчу. Деги эле кыздарыбызды мынакей бул жерде айтып атат, Семетей агабыз чет өлкөгө турмушка чыга турган болсо, кандайдыр бир мамлекеттик калың төлөсүн деп атат. Кыздарыбызды дал ушундай акчага баалап, же болбосо кыздарыбыздын баягы өмүрлүк жарды тандоодо динине, же болбосо ушундай улутуна көңүл бөлүп анан чыгышы керек деген чектөөлөрдү киргизүүгө мүмкүн. Бул деген эң негизги конституцияга каршы популисттик заявлениялар болду. Бул деген ойлойм, эң биринчиден бул улуттук дискриминация, материалдык жактан дискриминация. Анткени ар бир адам, бул бизде баш мыйзамда кепилденген, ар бир адам өз эрки, адамдын укуктары жана анын эркиндиктери конституцияда бекитилген, кепилденген. Аны эч ким бирөө дискриминация, кыргызча кодулоо деп айтылат экен, кодулоого акысы жок. Ошондуктан мындай мыйзамдарды киргизиш үчүн, мындай мыйзамдарды дегиле өзүнүн демилге көтөрүш үчүн баш мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек. Бул деген конституцияга каршы мыйзамдар болот, эгерде азыр ушул азыркы демилгеңерчи. Ар бир адамдын мынакей жаш кыздар азыр турмушка чыгып атат. Кийин гана анан чет өлкөгө чыгууга уруксат берүү деген бул дагы бир адамдын укугун басмырлоо, тебелөө. Анткени ар бир адам улутуна карабай, жынысына карабай, жаш курагына карабай өзүнүн эмгектенүүгө акысы бар. Эмне үчүн биздин жаштар азыр айласыздан мажбур алар иштеп кеткенге чет мамлекеттерге, ал эми кандай өмүрлүк жар тандап алат, алардын өзүнүн эрки. Кытайга каалаган убагында чыкты, жашоосу турмушу болбой калды, ажырашып кетти. Дагы ал адамдын эмеси бар экен, жардам берип атат. Азыркы убакта азыр кыргыз жарандарынын арасынан айтып кетсек, канча азыр биздин ушул ажырашуулар көп болуп атат. Ким кепилдик берип атат? Биздин кыргыз жигиттер таштап, жардам бербей ошо ойдон кол жууп кеткендер. Ошон үчүн бул жерде мындай салыштырып, ушу улуттук деңгээлде улуту башка экен, тили башка экен, дини башка экен деп бөлүү, бул деген бир мыйзамга каршы нерсе да деп эсептейсиз. Дагы бир юристибиз отурат бул жерде, адвокат. Айжанжи, айтсаңыз, сиздерге ушундай, мисалы үчүн чет элдик жигитке турмушка чыгып, же болбосо укугу тебеленип сиздерге кайрылган учурлар болобу? Иш тажрыйбаңызда кездештү беле? Bir ay murun mağa kayırılışkan bolçu, jurnalistler bolsa керек эле телефондон кайрылышты. Биздин жаш кыз күйөөгө чыгып, бирок расмий түрдө никени булар жасашпаптыр да. Жарандык никеде жашашат. Жарандыгы жок экен, ал жарандыгын алып аптыр, бирок балалуу болуп калыптыр. Баламды кантип алып келем, Эмиратта ошо үйлөнүп калдык эле экен, баламды кантип алып келем, баламдын калып калабы деп. Ошондой журналисттер аркылуу чыгышкан да. Негизинен бизде эл аралык келишимдер бар, конвенциялар бар. Бирок эл аралык келишимдер, конвенцияларды бардык эле мамлекеттерде биз катышуу менен кол коюшкан эмеспиз. Эгерде кол коюштурган мамлекеттер болсо, албетте биз кандайдыр бир укук коргоо нормаларын колдонсок болот. Бирок бир нерсени билсек болот, эң негизи өкүнүчтүү бул биздикилер, биз жактан биздин мамлекетте расмий түрдө мисалы никесин кыйыптыр да. Бул жакшы бир чети. Өзүнүн укугун кандай коргоп, азыр эгерде расмий түрдө никесин кыйбаса, азыр билбейм, ал Кытайдын жараны мисалы төлөбөйт беле баласын, мисалы балдарын карап жардам берет беле. Мурунку учур боюнча мага айтып атышты, расмий түрдө нике кыйышпаптыр. Булар турмушка чыгыптыр ошо Эмираттага, анан ошол жактан балалуу боло, эми азыр кантип алып келем баламды деп ошентип сурап атканда. Негизинен кайсы мамлекетте бала төрөлсө, эң биринчиден мамлекет ошо төрөлгөн балага жарандык берет. Ал эми ал аял деген ал мамлекеттин жараны болбогондон кийин ал деген баласы да жок калды, мындай айтканда баласын алып келе албайт, өзү дагы өзүнүн укуктарын коргоого укугу теленип калат. Эң биринчиден ошо чет элдик жаран менен нике кыюунун астында ошол расмий түрдө никеге каттоого өтүш керек. Кайсыл гана өлкөдө болбосун, бизде болобу же ошол өлкөдө болобу. Анан гана өзүнүн укуктарын ошол сотто коргой алат. Деги эле кыргыз кыздары эмне себептен ушундай чет эл өлкөлүк, же болбосо чет элдик күйөө балалуу кылып бизде күйөөгө турмушка чыгып атышат? Мен позициям баарына эле белгилүү да, мен мындай көз карашка аябай мындай каршымын. Бул кызга дагы бир чети боорум ооруса, бир чети жиним келип аткан убакта, анан бул жерде биздин адвокат эжебизди салыштырып атпайбы? Биздин кыргыз балдар канчалаган үйлөнүп алышып, алиментин да төлөбөй эле тиги төлөп атат депчи.
кеп мында эмес. Биздин баш мыйзам мейли ага жарандык бериптир, экөө үйлөндү, бирок ажырашууга алып келди кайраданчы. Ошол Кытай кыргыз жарандыгын алды да кайра эле кыргыз кызын алып кетти. Акылга сыйбаган нерседе кыргыз айымычы өзүнүн баалуулугун, өзүнүн баркын билиш керек. Каякта болбосун, ким менен болбосун да. Анан ушул бүгүнкү күндөгү тилекке каршы мондай өнүккөн заманда кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп, кыргыздын кыргыз айымы деген бир өзүнө гана таандык баалуулугу жоголгонун сапатычы бул аябай чоң улуттук трагедияга алып келип атат. Буга чейин да мен ошо статистикада баягы көп аялдуулукту мыйзамдаштыруу боюнча маселени көтөрүп чыкканда мен да изилдегем да. Сиздин оюңуз боюнча чет өлкөлүк күйөөгө турмушка чыккандан көрөк кыргыз жигиттеринин эле чыксын, ал чыкты, ажырашат, болду, анын түбү эч кандай. Азыркы учурда бул статистикада дагы баса белгиленет да, мисалы үчүн кыргызстандык мырзалар алдыганча азыраак, тагыраак айтканда айымдарга караганда. Кандай сунуш айта алат элеңиз? Эми бул социалдык абал эч кандай роль ойнобойт. Булар баягы жакшы бир тунук сезимдерди материалдык баалуулукка алмаштырып алышты да. Ортосунда сезим жок болчу, мисалы азыр башыма айланып калыптыр, мынтип калыптыр, тигинтип калыптыр деп, байгытайга тийдим деп өзү айтып атат. Байлык менен эле чектелген да. Балким ортодо кандайдыр бир түшүнбөстүктөр келип, ошонун айынан да ажырашуу болду. Ушундай сиңдилериңизге кандай насаат айтат элеңиз? Мен мындай сиңдилериме насаат айтат элем, бир эле мейли колунда жок болсун, кыргызга турмушка чыккыла. Чыкканга мүмкүн эмес болсочу, жигиттер жетишпей болсо дагы биргеликте көп нерсеге жетишсе болот, аракет кылсачы. Болгону баягы жүрөктө кыргыз деген бир намысты ойготуш керек да, биздин кыргыздар дагы, эркектер дагы. Кыздарчы мисалы чет өлкөлүк жарандарга 2-3, 4-чү аял болуп тийип атат да. Мына эже мисал кылган, бул деген баягы социалдык тармактарда да чыккан бул маселечи, жана сиз айткан. Ал 2-чү же 3-чү аялы да, арабтардынчы. Анан азыр кыйналып отурат, ошо баласын ала албай. Ошо биздин кыздардын баягы чет мамлекеттиктерге 2-чү, 3-чү аял болуп турмушка чыгып атканда ошол мамлекеттин мыйзамын билбегени, караңгылыгы да, изденүү деген жок. Азыр биз экинчи коногубузду ушул жака чакырып алалы. Алия, кош келипсиз биздин студиябызга. Сиздин окуяңызды уксак болобу, Алия? Мен түрк улутуна жигитке турмушка чыккам. Ошол Анталияда гид болуп иштеп жүргөндө таанышканбыз. Азыр анын ата-энеси менен чогуу турабыз. Ортобузда бир балабыз бар. Азыркы учурда мен жөн эле үй кожо экесимин. Ал эми жолдошумдун өзүнчө бизнеси бар. Мен ойлойм эми жолдошум жакшы, түрктөр негизи эле аялдарга кылган мамилеси абдан жакшы болот да. Аябай сыйлашат. Кыргыз жигиттеричи, мисалы үчүн сиздин оюңуз боюнча кандайдыр бир талаптар барбы кыргыз жигиттерине? Кыргыз жигиттерин деле жаман деп айта албайм, кыргыз жигиттерин деле өтө баалайм. Бирок мен деле башында ошо кыргыз жигитине эле турмушка чыгам деп ойлогом. Бирок нике кайып деп коет экен, ушундай болуп калды. Бирок эч өкүнбөйм азыр. Жашообуз жакшы. Жашооңуз жакшы, азыркы учурда жакшы, бактылуу турмуш өткөрүп келесиз. Ооба. Дал ушундай окуялар дагы кездешет. Шариатта дегиле кандай көз карашта? Эгер силердин кызыңарды диндар, адеп ахлагы, кулк мүнөзү жакшы жерден колун сурап келсе, ошонун диндарлыгы жана адеп ахлак, кулк мүнөзүнүн жакшылыгы силерди канааттандырса, анда ошого кызыңарды берсеңер болот. Эгер андай болбосо, силердин көңүлүңөрдү, купулуңарды анын диндардыгы, динчилдиги же болбосо анын кулк мүнөзү силердин купулуңарды толтура албаса, ошондой тагдырда дагы кызыңарды берсеңер, анда силер жер жүзүндө чоң фитнанын ачкычыны ачкан болосуңар деп пайгамбарыбыз хадисинде айтат да. Азыр ушул хадис даптана ушул жерде көрүнүп турат. Эми бул ушунчалык ачуу чындык болгон үчүн мүмкүн карындаштарым менен капа болбостур. Себеби бул тагдырды талкуулаганыбыз башкаларга сабак үлгү болот. Бул карындашымдыкы так ушунун өзү болуп атат да. Эгер ушул карындашым ата-энесин угуп, апасы каршы болгонуна карабай сүйдүм деп атат, болбой калдым деп атат. Эгер ата-энесин угуп, Кудайын таанып, исламдын негизинде турмуш курганда, бул карындашым ошол дини жокко турмушка чыкпайт эле да. Биз динди айтышыбыз керек. Шариатта эгер мусулман болсо, анын ата теги мусулман болуп өткөн болсо,
ал бири менен турмуш курушка шарият уруксат берет. Ал кайсы мамлекетте жашабасын, станы башка болсо деле, дини бир болсо, ата бабасы ошо динди карманып келген болсо, шариатта кафа дейт, ошол бири-бириге куф болот, бири-бириге тең болот да. Ошо карындаш, экинчи карындашыбыздын немеси, тагдыры бул экинчи маселеге туура келип атат. Мынакей бул жерде адвокат эжекебиз айтты да, Аравиядагы болгон окуяны, менимче арабтардын көбү эле мусулман болсо керек да. Бул жагдайда кандай болуп калат болду экен анда? Туура маселе. Эми жана айткандай 5 кол барабар эмес. Арабтын баары эле араб десе эле баары мусулман эмес. Арабтын мусулман эмес арабтар деле бар. Улуулук кылган арабтар деле бар. Кишини тоногон деле арабтар бар. Анын баары эле мусулман деп, анын баарынан эле бир периштенин сыпатын күткөнгө болбойт. Кыргызстанда деле 80% мусулмандар, ушул жерде баарыбыз мусулмандар отурабыз да. Биздин коомубуздун да көпчүлүгү мусулмандар. Анда баарыбыз мусулман болуп калганда уурулукту ким кылып атат, кишини ким өлтүрүп атат, моундай кордуктарды ким көрсөтүп коюп атат деген маселе чыгат да. Ошон үчүн арабтар деле минтип атат экен го деген бир кишинин мисалын жалпы коомго айтканга менимче туура эмес болот. Жаман адамдар бар, жаман улут жок деген ой пикирдесиз. Мынакей биздин катарыбызда азыркы учурда кыргызыбыздын аябай сыймыктуу кызы бар, Гүлзинат Суранчиева. Гүлзинат эже, сиз өзүңүздүн көз карашыңызды айтпайсызбы? Биз үчүн абдан маанилүү. Эми мен өзүмдүн үй бүлөмдү айтсам, биз жолдошум экөөбүз башынан эле ата тилибиз экөөбүз Кыргызстандан чоңоюп өстүк, дос катары жүрдүк. Анан акырындык менен ортобузда бир сезим пайда болуп, нике буйруп экөөбүз үйлөндүк. Бүгүнкү күндө 2 баланын ата энесибиз. Кудайга шүгүр, эл катары жакшы үй бүлөлөрдөн болуп жашап келатабыз. Бирок мен өзүмдүн үй бүлөмдү бул кыздарга салыштыра албайм, анткени биздин жолдошум экөөбүздүн Кыргызстанда чоңойгонбуз, экөөбүздүн менталитетибиз бир, динибиз бир, ошондуктан бир кандайдыр бир оорчулуктар деле болгон жок. Менин деле тааныш курбуларымдын ичинде чет мамлекетке, чет өлкөнүн жарандарына турмушка чыккан курбуларым бар. Алар бүгүнкү күндө абдан бактылуу турмуш сүрүп келатышат. Анан алардын айтып кетчү нерсеси ошол менин 2 курбум бар. Бирөөсү Швецияда жашайт азыр, бирөөсү болсо Южный Кореяда жашайт. Ошол курбуларым, ошол жолдошторун таап, ошол жерде иштеп жүрүп турмушка чыгышканда, азыр бүгүнкү күндө жакшынакай ата эне болушту. Анан өздөрүнүн тууган уругуна абдан чоң жардамын берип жатышат да. Мисалы, ата энелерине чоң үйлөрдү салып беришти. Күйөө балдары жылда чет мамлекеттерге эс алуу жолдору менен эс алдырып келишет. Бирок ошол эле кезде мына карап турсам, ошол эле кыргыз кыздарынын социалдык тармактардан көп угуп, мен деле көрүп жүрөм. Мен башка улуттарга, башка жарандарга чыкканына каршы эмесмин. Бирок ушул Кытай улутуна чыкканга каршымын. Мисалы, биздин өлкөдө ар бир адам, ар бирибизди бирдей көрүп, баарыбыздын укугубуз бир болсо, Кытайда кичине алардын өздөрүнүн ичиндеги эмеси, политикасы башкача да. Ал жакта ушул биздикиндей өлкөлөргө чыгыш үчүн атайын аларга мамлекет кредит төлөп берет. Анан ошондой кредитти алыш үчүн алар ошол кредитти алыш үчүн ал кредиттин өзүнчө талаптары бар да. Талаптарынын бири ошол өлкөгө барганда, кайсы өлкөгө барбасын, ошол өлкөгө барганда ошол өлкөнүн жаранына үйлөнүү деген шарт бар ошол жердечи. Ошондой талабы бар. Сүйөсүңбү, сүйбөйсүңбү, ошол кредитти алыш үчүн ошол өлкөгө барып, ошол өлкөнүн жаранына үйлөнүп, ошол өлкөнүн жарандыгын алыш керек. Мисалы, эми байке айтып кетпеди, 5 кол тең эмес. Мен оюмча, эгерде диниңдеги адамга тийсең, оңойраак болот болуш керек. Анткени бул жерде деле, Бишкекте деле тааныштарымдын арасында кыргыз кыздар башка диндеги эле биздин жарандарга ошолордун турмушу деле жакшы болбой калат да. Эң негизгиси менин оюмча ошол үрп адат, каада салт, бир ошол бир диндеги элдердин, мисалы түрк элдердин динибиз бир, анан үрп адаттарыбыз, салттарыбыз бири-бирибизге окшош да.
ошолордун өкүлдөрүнө тийсе кичине оңоюраак болуш керек. Чет өлкөлүк күйөө балалуу болууга бүгүнкү кыргыз коомчулугу даяр эместей түр көрсөтөт деп биз жогоруда программабызды баштадык да. Сиздин оюңуз боюнча кандай көз караштасыз? Бул негизи бул биздин алыстыгыбыздан да. Кыргыз мамлекетинин бул мекенине болгон сүйүүсүнүн жоктугунан болот. Өзүбүздүн кыздарыбызды да бактабай калганбыз да чынында. Өзүбүздүн кыздарыбызды ушунчалык бир иштетип, четке жака иштетип, өзүбүз муну аябай эле түшүрүп салганбыз да. Эркектер негизи күнөөлүүбүз да. Кайсы мамлекеттин эркектери дейт да, алсыз боло турган болсо дейт. Алсыз боло турган болсо дейт, бөлөк мамлекеттердин астына кор болот дейт да. Биз ошондой эле кор болуп атабыз азыр. Эмне үчүн дегенде, азыр чынында баарыбыз алсыз болуп кеттик. Буну четке чыгарып атабыз. Жаш кыздарыбызды бир акча бир 50 миң же 100 миң ипотека алып туруп чыгарып атабыз дагы, жашы жетили кыздарыбызды. Өмүрлүк тагдырын талкалап коюп атабыз. Кыздар азыр жаш кезинде эч нерсени баягы көзгө ылгабай турган нерсе да, баягы сүйүү болуп, ар кандай болуп тийип алат дагы, бирок эртеси күнү азабын чегип аткан кез. Мисалы бул карындашыбыз деле ушул жаштыгына карабай, баягы жаштыгында, баягы ата-энесинде укпай кичине болду да тийип алды. Бул карындашыбыз деле азыр жаш экен. Бул эч ким кепилдик бере албайт. Азыр сиз деле турмушка чыгыптысыз, бир балаңыз бар экен, сиз жаш экенсиз. Азырчы сизге эч ким кепилдик бере албайт. 10 жылдан кийин сизди карып каласыз, сиз карыйсыз эртеңчи. Эртең сизден дагы бөлөгүн алам, ажырашам деп эртең эч ким кепилдик бере албайт. Ошон үчүн бул нерсе аябай терең нерсе да. Ошон үчүн бизде сунуш бар да, ушуга атайын сунуш кылып аттык эле. Мен каршымын ошол 26 жашка чейин четке эгерде окуп жайына чыга турган болсо, окуу жайы тастыктала турган болсо, окууга чыгып аткан кыздарды биз колдойбуз. Эмне үчүн 26 жашка чейин? Ал убакта кичине токтолуп калат, өздөрү дагы баягы калчап калат дегендейчи, акылды бардыгын. Анан ошол убакта чыкса, мен каршы эмес да, мен сунуш кылат элем. 5 жылда бирден деле бизде конституция өзгөрүп турбайбы азырчы? Биз ошол законду киргизип койсок деле жаман болбойт эле. Негизи кыргыз жигиттери, мисалы үчүн күнөөлүү деп атасыз да, кыргыз кыздарынын ушундай чет өлкөлүк жигиттерге турмушка чыгып аткандачы, күнөөңөр эмне деп ойлойсуздар? Бул аял затыбызды аздиктебегени үчүн да, аял затыбызды ушунчалык бартабаганы үчүн да. Эмне кылыш керек? Мисалы үчүн эркектер бар, кээ бир эркектер бар, өздөрү жаткандар бар, иштетип, эшикке чыгарып коюп, аялын чыгарып коюп, өздөрү үйдө жаткандар барча бар да, чынында. Кээ бирөө бар, байкелери бар, карындаштарын чыгарып коюп, өздөрү отургандар бар, аталар бар. О, чет мамлекетке чыгып, менин кызым укмуш иштеп атат дегендер бар да. Бир $500 табат, ал чет мамлекеттен эмне кылып табап атат, алар үчүн мындай. Чынында биздин мындай улутка болгон күйгөнүбүз ушунчалык түшүп кеткен да. Анан менин сунушум, мына байке айтпадыбы, $56 миң депчи, Түркменияда $50 миң экен да чынында. Менин сунушум $100 миң. Эгерде биздин кыргыздын кызын ала турган болсо, чет мамлекеттен $100 миң биздин казынага төгүп койсун мамлекеттин. Бул мамлекетке да жакшы болот. Мен эмне үчүн дегенде, каршымын гражданство алгандар, мен Россияда иштегенмин. Ушундай мен өз көзүм менен көргөм, эгер факт керек болсо, фактысын деле коюп берем. Ушундай биздин кыздарыбызга эпте үйлөнүп алып, 1-2 жыл жашап, биздин гражданствону алып, ажырашып кеткендер бар. 1-2 баласы менен калып калгандар бар да, ушунчалыкчы. Эгерде $100 миң төлө турган болсо, кыргыздын кызын ушунчалык сүйө турган болсо, чет мамлекеттен келгендер төлөйт. $100 миң 4-5-6 жылдан кийин ал инфляция болуп отуруп, кичине деле акча болуп калышы мүмкүн. Эмне үчүн дегенде, эртең ушундай ажырашып кете турган болсо, мамлекет тарабынан жок дегенде ошол $100 миң берген да. Ошону кичине жок дегенде, бунун тагдырына, жок дегенде кичине жашоосуна, бала чакасы талаада калып калбаган жардам кылыш үчүн да. Жалпы эле чет элдик жигиттерге турмушка чыккан кыздардын укугу бузулуп атат деп айтсак, айта алабызбы? Бузулуп атат, толтура. Мен чет элдик жарандарга турмушка чыккан кыздардын укугу бузулуп атат деп айта албайм. Анткени алар өзүнүн тандоосу, азыркы негизги мыйзам боюнча. Бул жерде мен башында айтып атпадымбы, эмне үчүн айтып кеттим да, мисалы араб элинен да. Негизинен күйөөгө турмушка чыгып атканда деген расмий түрдө, сөзсүз түрдө, расмий түрдө нике кыйыш керек да. Анткени жөн эле жанагындай үйлөнүп эле чогуу жашай берген болсо, бул жеке эле чет мамлекет эмес, биздин Кыргызстанда деле андай кийин укугун коргой албайт. Адам анан ажырашчу болсо же чогуу жашай албай калган болсо, анда укугу бузулат. Негизинен мен эмне үчүн башында айтып кеттим, бизде көп эл аралык келишимдер жана конвенциялар бар деп. Эми биз туура түшүнүшүбүз керек, Кыргызстан өзүнчө эле бир арал эмес да. Кыргыз мамлекет чектелген, бизде деген кошуна мамлекеттер бар. Каалайбыз, каалабайбыз, биз ар бир мамлекеттерден байланыштарыбыз бар. Биз жүрүм турумдарыбыз бар. Мисалы иш боюнча мисалы жүрөбүзбү, окуу боюнча жүрөбүзбү. Биз ал байланыштарды сөзсүз түрдө үзбөй турушубуз керек. Анан башында
ошол 2000 биз деген кыргыз мамлекети эгемендүүлүк алгандан кийин көп келишимдерге кол койгон болчу. Мисалы Минская конвенция, Кишиневская конвенция, Гаагская конвенция. Ошол жакта деген мисалы жеке эле үйлөнүү боюнча эмес, жеке эле үй бүлөлүк маселелер эмес, ошондой эле жарандуулук боюнча дагы маселелерди ошол чет элде мисалы биздин жарандар болуп калса кандай чечиш керек, ошондо толугу менен жазылган. Бул жерден эки мамлекет, кайсы мамлекеттер катышса, кандайча укуктарын коргой алат өзлөрүнүн жарандары, ошо боюнча келишимдер түзүлгөн. Эгерде расмий түрдө үйлөнгөн болсо, албетте өз укугун коргогонго мамлекет тарабынан дагы, мисалы билесиңер, консульство аркылуу мисалы сотко берип, мисалы ал жерден биздин мамлекеттин өкүлү бар, ал деген ошону коргогонго жардам берет дагы, ошол мыйзам түрүндө бирдей ошол мамлекеттин мыйзамында бирдей учурда мисалы коргой алат. А эгерде расмий түрдө болбосо, албетте бул деген туура эмес болуп саналат. Бул жерде мынакей дискриминацияга каршы атайын бир иш-чараны алып барган, ошол эле учурда бүгүн бизге эксперт катары келип отурган агабыз бар. Негизи эле ошол кыргыз кыздарынын чет өлкөлүк жигиттерге турмушка чыгуусуна кандай көз караштасыз? Эми бул жерде биздин негизи 6 миллион калкыбыз бар. 6 миллион калкыбыз бар. Ар кимдин өзүнүн укугу бар, өзүнө жараша пикири бар, өзүнө жараша өз сөзү бар деген. Биз эч кимдин эркиндигин чектеп кое албайбыз. Эч кимге баш мыйзамда чектөө жок. 20-чы беренени карасаңар деле ошондой жазылган. Так. Андан мен экинчи жагы бар медалдынчы. Бул ата-энелер жакшы тарбия бериш керек. Үчүнчү жагынан ата-энелердин жоопкерчилигин күчөтүш керек. Анткени чет мамлекетке чыгып аткан кыз жумушка болобу, же болбосо турмушка чыкканга уят кылбагандай болупчу. Ошол жакка барып кызынын баш аягына чейин контролго алып. Андан сырткары мен айтат элем, ошо чет мамлекеттерде биздин мамлекеттин өкүлчүлүктөрү бар да. Посольство деген бар, консульство деген бар. Ошол жактагылар бул жактан барган кыздарыбызды, мисалы үчүн жана айтып атпайбы, 25 жашка чейин, 20 жашка чейин кеп тизмектеп, иш алып барыш керек. Иш алып барыш керек да. Баргандан кийин ал кыз кайсы жерге жумушка орношту, кайсы жерде жашап атат, общежитиеде жашап атат. Укугу бузулган жок, баарын көзөмөлгө алыш керек. Баш аягына чейин көзөмөлдөш керек. Ошол үчүн биздин өкүл катары чет мамлекетте отурат. Аларга мамлекет биздин сиздин эледен акча бөлүнүп атпайбы, туурабы? Мен ушул жагына эме кылат элем да, сунуш киргизет элем да. Анан эң төртүнчү жагы болсо, жана иним айтып кеткендей, бул долбоорду эгер сунуш киргизсеңиздер, жогорку кеңеш кабыл алып берет го дейм, ушундай бир сунуш киргизсеңиздер, баш мыйзамды карап көрсөңүздөр, ошондой мүмкүн бир кандайдыр бир эме болсо, укуктуу ченемдүү актыларга өзгөртүү киргизсе болот. Азыр бул жакта ой пикирлер да бар экен, келиңиз Гүлнат. Мен ошол жанагы айткан сөзүмө дагы бир ошо эгерде сунуш катары ошо жогорку кеңешке киргизсе, эмне үчүн ошол биздин Кыргызстандын жарандуулугун оңой эле алып коюшат да, ким болбосун чет мамлекеттен келип оңой алат. Ошол жагын караштырыш керек го деп ойлойм да. Биринчиден алар мисалы ар бир өлкөдө чет мамлекетке канча барасың, бир канча жыл жашашың керек, ошол жакта бир кредитная история деген болот. Татаал шарттарды талап кылат да. А биздики оңой эле 1-2 айда келип эле биздин жарандыкты алып алат. Ошол жагын менин оюмча ойлонуш керек, караш керек. Эгерде биздин өлкөдө иштегиси келеби, жашагысы келеби, 10 жылдан кийин ошол жарандык, ошол 10 жылдын ичинде эмне кылды, эмне иш кылып жүрдү, ошонусун анан гана жарандыкты бериш керек. Мен өзүм оюмду айтып кетсем, мен жогоруда сиздердин айтып аткан оюңуздарга да каршымын. Анткени алар деле адамдар турабы. Бири мисалы үчүн жакшы болоптур, бири жаман болоптур. Биз өзүбүз келечекте жакшы түбөлүккө жашай турган жолдош табышыбыз керек да, өзүнүн түбөлүккө жашап кете алабызбы, ошону ойлонушубуз керек. Ар бир ата-эне өз балдарына жакшы болсун деп тарбия берет да, эч качан жамандык каалабайт. Кыз өзү кааласа ата-энеси макул болот. Анткени кыз өзү ошону туура тандаш керек да. Сиздин оюңуз боюнча чет өлкөлүк жигиттерге турмушка чыгууга каршы эмессиз, түз эле көз караштасыз. Ооба, түз эле көз караш. Бир чектөө жанагындай эсе укугун бузуп атат дейт да. Мен макул салтан сүйлөйм да. Мисалы үчүн оштук жигит көлдүк кызды алам десе, ой алыс деп бербейбиз дейт да. Мисалы үчүнчү жакшылык жамандыкта кыйын болот дейт. Эми мисалы үчүн Америкага турмушка чыкты, эртең бир жакшылык жамандыкта же болсо үй бүлөдө ар кандай эме болот. Бул жерде мисалы үчүн Кыргызстан өзү деле уруш талашпаса, мисалы үчүн атасыныкына кетет же байкенсип кетет да. Ал жерде ушундай моментте билет, атын кылат, кыргызга эле чыгып бербейт турмушка депчи. Терс асылса дагы, мурду пычык болсо дагы кыргыздын жигитиге чыгып бербейм деп сөз айтат. Себеби дегенде
Мисалы үчүн Кыргызстанда келинчегин көңүлүн ортушу мүмкүн, же жолдошунун аркандай да тайкесинке байкесинке барат, жатасынка. Ал жакта бир Майклдын же бир Джонстун үйгө кире албайт. Өзү ошол жерде өкүнөт. Эмес иш кылгандыгы үчүн. Анан 50-60 кылса, тууганын кадыры ошондой. Өкүнгөн кактан көрдүңүз өкүнүп? Өкүнүп элатышпайбы? Өкүнүп, мисалы үчүн Өзүбүз мына тилек туура айтты. Биз эркектер, мамлекет, ошо мамлекеттин башындагы эркектер, бер жакта жүргөн эркектер, биз чындыгында алыс болуп атабыз. Москванын өзүндө мисалы кыргыз балдары эле ошол элечи, башка улуттан да болушу мүмкүн. Кыргыздын аборт кылган боюнча кыргыз кыздар биринчи орунда турат. Москвада балдар үйүнө таштап кеткендин саны боюнча кыргыз кыздар биринчи орунда турат. Ошол эле убакта мисалы үчүн мисалы $500 иштеп жүрүшөт да, $500, $1000. Бишкектен көрөсүң, агент кыздар, Шведияда кыздар эртеден кечке байкуш ошол эле 20-25 миң сом таап атат, бирок өзүнүн авири менен таап атат да. Бул жерде ошо эволюционный вариант, ана революционный варианты бар. Революционный вариант шарт этип кетесиң. Конституцияга өзгөрүү киргизесиң, мына 26 жашка чейин чыкканга чейин болбойт. Же болбосо бул тигил депчи. Анан ал жерден чыгышы мүмкүн да. Эл аралык конвенциялар кол койгонбуз, анан адам укугу баланы түккөн пайда бол депчи. Экинчи эволюциялык жолу калат да, мисалы үчүнчү. Ошол чет өлкөгө турмушка тийип, тагдыры талкаланган кыздар жөнүндө сюжет мисалы көргөзүш керек. Ата-энелерге түшүндүрүш керек. Сен өзүң отурасың да могу жерде кантип кызыңды жиберип атасың депчи. Сен лучше өзүң иште да. Сен кызыңды багышың керек да, кызың сени кандай баксын депчи. Биз өздөрүбүздүн кыздарыбызды коргошубуз керек. Биз өздөрүбүздүн кыздарыбызга жумуш орун түзүп беришибиз керек. Алар бактын башка жерден эмес, алар бактын ушу турган өз жеринен издеш керек. Мынакей Назира айым, сиздин дагы ой пикириңизди окугубуз келип атат. Мен деген эме деп айткым келип атат да. Эл аралык ар кандай келишимдерге кол койдук деп эле эмне үчүн биз кыргыздык баалуу болупчу. Эгерде биздин менталитетибиз ошол нерсеге төп келбей атса, анда кереги жок бизге андай келишимдердин, конвенциялардын. Бул бир. Экинчиден, жана эми айтылып атпайбы, чет мамлекетке чыккандарга мыйзамга баягы өзгөрүү кирсин, мынча төлөсүн деп. Кирсин, бирок мен айтат элем да, ушу именно алар үчүн ушу тийдиңби ошол бойдон жогол деген мыйзам болуш керек да. Ошол бойдон кет Кыргызстанга жашабай эле кой. Мен ошол көп нерселерди изилдедим да. Анан бир суроо, ошо кандай кыздар, биздин кандай кыздар чет мамлекетке турмушка чыгат, чет мамлекеттик эркектер кандай кыргыз кыздарын алат дегенде мен аябай таң калгам да, себеби алар деген баягы кыргыздын жакшы тукум бере турган, кыргыздын жакшы тарбия бере турган, жакшы мындай бир сонун баягы жаныбарларды биз асыл тукум деп бөлүп коебуз го, ошондой сыяктуу бир асыл заттарын алат экен да, өздөрүнүн баягы келечегин, балдарын тарбиялагангачы. Ал эми жанакы батыштын маңкурт саясатына кирип кеткен биздин жаш кыздар калат да. Анан алар тийди качты ар кайсыга тийип жүрө берет, ошол эле кыргызга тийип ажырашып кетип аткандар толтура. Изилдөөлөр деп айтып келет, бирок ал изилдөөлөрдү биз изилдөөнүн жыйынтыгын деле биз мындай ачык көргөн эмеспиз. Просто изилдөө деген бир чоң бир жумуш да. Бул мындай адам ошол кесипкөй адамдын ошол тармакта болгон иш алып барып аткан иши менен мындай результат, бир изилдөөнүн бир жыйынтыгы. Анан сиздин сөзүңүздү дайым угуп келесиз, изилдөөнүн мындай жыйынтыгын көргөн деле эмеспиз. Кантип изилдедиңиз, ошондой жыйынтыкка кантип келгениңизди. Биз жанагы мыйзамдарга өзгөртүү киргизиш керек, жанагы бир демагогиялык бир укмуш, ошондон ары жогол, маңкурт, анан кандайдыр бир ушундай катуу сөздөрдү айтып кеттик, бирок мындай орусча бир жакшы сөз бар да, эме дегенчи, бей своих, чтоб чужие боялись. Кыргызча которгондо баягы башкалар коркуш үчүн өзүңдүкүн ур дейт да. Азыркы күндө ушул заманга мына болар эмне үчүн чыгып атат ушул мыйзамдардычы? Вообще кыргыз өлөт 10 жылдан кийин. Айтып бериңиз. Ошон үчүн мындай мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизиш үчүн жанагы эле жарандуулук алуунун шарттарын мүмкүн өзгөртүүгө, бирок ошондон ары жогол адамдын эркиндиктерин бузуп, өзүбүздүн эле жараныбызды сыртка чыгарып коюп, же жаш курагына байланыштуу дагы чектөөлөрдү киргизүү, бул деген бир такыр мыйзамга дагы эл аралык укук ченемдерге да туура келбес нерселер. Ошон үчүн
эл аралык мыйзамга да туура келбейт. Бирок бул жерде айтып атат, бул жерде деген мындай улуттук бир нерсе бар да, улуттук. Ошол эле Түркменистан бир арал болуп жаңы неме болуп калган жок да. Түркменистан деле Түркменистан деле ошол чыкты. Кыздары менен акча берди, эч нерсе болбой эле өнүгүп келатат. Анан мамлекет ошол акча менен мынча акча берип кыргыздын кызын алып кеткиле деген жерде бул кыргыздын кызын саткан эмес, кыргыздын кызынын баалуулугун көтөрүп атат. Ошол жерде ошол мамлекеттерде мигрант болуп иштеп Туркияда, Россияда жүргөн, кор болуп жүргөн кыргыз кыздарыбыздын ошол башка элдерге мына кыргыздын кыздарын бийиктетип атат. Түркменистан менен бизди салыштырып болбойт. Эркин мамлекет деп жарыялабыз. Түркменистан бул жабык өлкө, аны менен бизди туура келбейт. Кыргыз менталитети на базаре что? Биздин өлкө жабык эмес, биздин өлкө ачык өлкө, биздин өлкө демократиялык өлкө. Ошон үчүн Түркменистан менен же дагы бир башка ислам өлкөлөр менен бизди салыштырып болбойт. Бул деген бир башка бир деңгээлде сүйлөп турабыз. Ошол Алия, мен сизге суроо бергим келип атат да, бул жерде айтып атышат да, чет элдик жигитке турмушка чыгыш үчүн кандайдыр бир 100 000, 200 000 жана калың алыш керек деп атат да. Кандай ойлойсуз? Биякта калың жөнүндө эме болбош керек. Негизинен айтып коет го, сүйүү бул жашка, улутка карабайт депчи. Эгер эки адамдын ортосунда сүйүү болсо, ушул эле жетиштүү болуш керек. Биз болсо атайын сюжет даярдадык элек, дал ошол чет элдик жигиттерге турмушка чыккан кыздар тууралуу. Азыр ошол сюжетке көңүлүбүздү буралы, андан соң биз маегибизге кайра кайтып келебиз. Чет элдин жарандарына турмушка чыккан кыргыз кыздарынын саны көбөйүп жаткандыгы азыркы учурда маалым. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда, былтыркы жылы 1141 кыргыз кызы чет өлкөлүккө турмушка чыккан. Ал эми кээ бир учурлар өзгөчө анын сыртындагы нике келишимдер тууралуу так маалыматтар жок. Башка өлкөнүн жарандарына турмушка чыккан кыздардын 80%-нын жашоосу мактанаарлык деңгээлде эмес экенин кризистик борборлор белгилешет. Алар көпчүлүк учурда сексуалдык кулчулукка кабылып, өз мекенине кайта албай калган учурлар дагы бар. Жакшы жашоону эңсеп кеткен кыздардын кеткенден кийинки көпчүлүгүнүн тагдыры табышмак бойдон калып, дайынсыз жоголгондор дагы бар экендигин баса белгилешет. Көз карашым терс. Анткенсе кыргыздар өздөрүбүз аспыз. Анан кыргыз кыздарыбыз чет мамлекеттерге турмушка чыгып башка элди көбөйтүп атпайбы? Көз карашым билбейм, ал кимдин өзүнүн эмеси болуш керек, эрки. Өзү каалоосу менен. Көз карашым жакшы. Эми ар ким өзүнүн сөзү билет. Эми бактылуу болсо болду да, ата энесин сыйласа, башкалар сыйласа. Туура эмес деп ойлойм. Эми кыргыз болгондон кийин өзүбүздүн кыргыздын жигиттерине эле турмушка чыкса ошол туура го деп ойлойм. Көңүлүнө жагып я не против этого. Эми мисалы үчүн кандай десем, кыргыздар чет элдикке турмушка чыкканына мен каршымын. Өзүбүздүн эле кыргыздарыбыз толтура го, эркек балдарыбыз. Көз карашым начар эле. Мен ойлойм, бул нерсе бул жеңил ойлуулуктан болуш керек деп. Бактысын башка жерден таап, жакшы жашап кеткендер дагы аз эмес. Кыргыз кызы Элнура Орозбаева африкалык, бирок кыргызстандык футболдук командасынын оюнчусу Даниэл Тега аттуу жаранга өткөн жылдын күз айында турмушка чыккан. Эки жаштын сүйүүсү интернет айдыңында кызуу талкууланган. Эки жаштын ортосунда азыр кызы бар. Кыргыздын 25 жаштагы сулуу кызы Чолпонай Улукбекова испаниялык 35 жаштагы Лукас Викторинага 1 жыл мурда турмушка чыккан. Чолпонай стюардесса болуп иштейт. Көптөн күткөн бактысы Лукас менен таанышууга дагы жумушу себеп болгондугун айткан. Сүйүү маселесин бекемдөө үчүн Лукас Кыргызстанга келип, кыргыздын салты менен Чолпонайга сөйкө салып, ата энесинин ыраазычылыгына ээ болгон соң чоң той берип, кыргыз кызын Испанияга алып кеткен. Чолпонай тандоосуна эч өкүнбөйт. Лукасты эң мыкты сапаттагы эркек экендигин айтуу менен ар дайым колдоо көрсөтүп келет. Азыркы учурда тун наристесин күтүп жаткан убагы. Азыркы учурда Кытай жарандарын тандап турмушка чыккандар дагы көп. Бул маалымат коомчулукта кызуу талкуу жаратып келет. Кыргызстан жылына 13 000ге чукул чет элдик жаранга өлкө ичинде иштөөгө квота берсе, анын 11 000ден ашыгын көбүн Кытай жарандары колдонуп жаткандыгын миграция кызматы билдирет. Кытай жарандарынын кыргыз кыздарына үйлөнүүсүнүн бирден бир себеби жарандык алуу экендигин белгилешет. Бизди эң өкүндүргөнү биздин кыздардын чет элдик жарандарга турмушка чыкканы болуп атат. Айрыкча мына Кытай жарандарына чыккан кыздардын тагдыры бизге кайрылган маалыматтар боюнча өтө өкүнүчтүү абалга туура келип атат да. Себеби дегенде бизге кайрылып атышат.
эки балалуу, бир балалуу, эки балалуу болуп, анан боюнда бар болуп калып кетип аткан кыздар кайрылышып атат да. Жалпысынан жыйынтыктай турган болсок, кандай ойду айтат элеңиз? Ал чет өлкөнүн кайсы жеринде жашабасын, ата теги мусулман болсо, ага турмушка чыкса болот. Эгер мусулман эмес болсо, ага сөзсүз түрдө баш тартыш керек, ага жолугуш керек. Жыйынтыгы келип, жер жүзүндө чоң фитна, чоң жарылуу, чоң жаманчылыкты алып келет. Күйөө балаңарды мусулман кылсачы? Болобу? Күйөө балаңарды намазга жигип берсе. Теңдиги бар. Эгер күйөө бала өзү эле мусулман болсо, кыздын ата теги мусулман болуп жүргөн болсо, анда болбойт. Эгер күйөө баланын эки атасы мусулман болгон болсо, күйөө баланын эки атасы, өткөн аталары мусулмандар болгон болсо, ага мусулмандын кызы турмушка чыксын. Мына жигиттер чындап улут үчүн күйүп атканда, буну туура түшүнүш керек. Себеби биз кыргыздарбыз. Мейли мусулман болойлу, кандай мамлекетте жашап аткан болбойлу, биз улутубуз үчүн күйүшүбүз керек. Себеби кыргызда сөз бар. Эгер урууңдун ар намысын ойлосоң, анда сен уулуңа тарбия бер. Эгер улутуңдун ар намысын ойлосоң, анда сен кызыңа тарбия бер дейт. Улуттук баалуулуктарга биз дагы каршы эмеспиз. Биз дагы ошол эле улуттук баалуулуктарды колдоп келебиз, коргоп келебиз дегенде. Бирок мен азыр эмне үчүн биздин пикирибиз каршы болуп калды? Бул деген улуттук баалуулуктар адамдын укугун тебелөө менен корголбош керек, анткени тебеленбей ошонун ортосунда айкаштырып туура бир чечим кабыл алууга аракет кылыш керек. Анткени адам укуктары, адамдын эркиндиктери бул деген эң башкы баалуулук биздин өлкөдө. Каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, бул деген эң биринчи, эң башкы баалуулук болуп келет. Эми сүйүп ошол жакта калган жоксуз да. Ата энеңиз айла жок сүйгөндөн каршы болбойт да. Мейли кызым өлүп калат жол болсо деп туруп берет да. Бергенде мына эки баласы болуп, эжеке келип отурат. Мына ата энеңиз деле кайра бул жерден күйүп атат да. Мына 7-8 жыл мурун ошо Кореяда жана корейский кинолорду көрдүк эле, жанагындай Күн жумпо деген кинолорду көрүп, ошо чет мамлекетке ушундай оптом тийип кетти да көбүчө. Ушул абышкасына деле тийип атышты, барып анан ошондо дагы мени ушунчалык намыска келтирген. Ошо кыргыздын кызы ажыраша турган болсо, Корей жигитин $3000 берип ажырашат экен да. Мен ушунчалык ичим күйгөн да ошол жердечи. Анан эми бул нерсе болбойт да. Кыздарыбыз баркыбызды чүрбөйлү чынында-чы. Силер биздин энебизсиңер, силер кыргыз мамлекетин курай турган энелерсиңер да. Силердин баркыңарды көтөрүп берели деп атабыз. Анан бул эки жакта турган эжекелерибизге кичине каршы чыгат элем да. Аз биз айтып атпайбыз, мыйзам, конвенция, тияк депчи. Бирок сүйлөсөк мыйзам коос болот да. Бирок мындай да, бир мамлекет келип туруп, сенин деген мамлекетиңде кыздарың 26 жашка чейин чыкпайт экен. Мен сен менен катташпайм деп эч ким кетип калбайт чынында. Ошон үчүн айтып кетет элем барыңыздарга, ойлонуңуздар, өздүк баары бир улутубузду улайлы кичинекей 6 миллион болсо, арасында ушул калып отуруп 3,5 миллион эле кыргыз бар чынында-чы. Анан эптеп ошол сиздер тияка бияка кете турган болсоңуздар калбай калат чын. Эртең келечекти ойлош керек. Барыңыздарга чоң рахматыбызды айталы. Атайын убактыңыздарды бөлүп келип, азыркы учурда өзгөчө көйгөйлүү маселеси болуп турган өзгөчө проблемага үн катып, өзүңүздөрдүн ойлоруңуздарды билдирип, алтында убактыңыздарды бөлгөндүгүңүздөр үчүн сиздерге чоң рахмат. Кайсыл жердин жүдөө көрсөң зайыбын, дал ошол жердин жигитине кой айыбын деп айтылат эмеспи? Анысыңарындай, дал ушундай кыргыз кыздарыбыздын чет өлкөлүк жигиттерге турмушка чыгып жатканына шат түзүп жаткан жигиттер каяктасыңар? Аларды алып калуучу силер эмессиңерби деген ой пикир менен мен бүгүнкү программанын жыйынтыктагым келип жатат. Эң негизгиси ар бир адамда тандоо бар. Эгерде ал адамды бактылуу кылуу сиздин колуңузда келип турса, дал ошол кыргыз кызын, анда мен ойлойм, кыргыз кызынын тандоосу бир гана ошол кыргыз жигиттери болот деп. Атым Назира Кадыева, кайрадан көрүшкөнчө бар болуңуздар. Бул ачыгын айтканда ток шоусу болду.